Камчыбек Ташиев министр Ниязбеков экөө президенттен тил угушканын айтты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев, ички иштер министри Улан Ниязбеков экөө президент Садыр Жапаровдон жеме угушканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 30 майда Чолпон Ата шаарына болгон иш сапарында билдирди. Атайын кызматтын жетекчисинин айтымында Садыр Жапаров 3 күн мурун эч кимге айтпастан Ысык көлгө барып, суудагы торлордун тазаланышын текшерген. Президент былтырда текшерип чыкты эле. Быйыл дагы өзү келип текшерип кетти. Аны көпчүлүгүңөр билбейсиңер. Ал киши тор өтө көп экен деп жатат. Керек болсо жаңы салынган торлорду алдым деп кейиди. Эгерде биз көлдү сактай албасак, тапшырманы аткара албасак, анда эмне үчүн бул жерде турабыз, дейди Ташиев. Ал мындан ары укук коргоо органдарынын, айрыкча экологияны коргоо кызматкерлеринин жоопкерчилиги күчөтүлөрүн айтты. Урматтуу президентибиз мына бүгүн бизге ушул тапшырмаларды коюп отурат. Мен эми бир мындай сиздерге айтпаган президент өзү келип жасап кеткен бир эки жумушту айтып коеюн. Кече бизди Улан Омакан чөкөбүздү урматтуу президент чакырып алып таза мындай айтканда тилдеди да. Эмне үчүн тилдеди? Себеби урматтуу угандар, президентибиз мындан 3 күн алдын ушу көлгө келип, эч кимге айтпастан, реклама деле кылбастан, бирөөгө деле айтпастан, өзү көлдү толук бойдон кыдырып, көлдүн ичиндеги жанагы торлор боюнча ишти жүргүзүп кетти. Бир күн ошо көлдүн ичинде түнөдү. Мына ошол жерде ал киши ошол президентибиз кетип атканда айтты эле, бир ушул эме табылбай калса, тор табылбай калса сүйүнөт элем, кубанат элем. Себеби мына 2 жылдан бери айтып келе жатамын. Былтыры дагы өзүм чыктым эле, ошо текшерип, былтыры көп болчу, быйыл дагы бир чыгып көрөйүнчү деп, быйыл чыкты дагы өзү. Аны көпчүлүгүңөр билбейсиңер, ал кишинин чыкканын. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында ал киши айтып атат, торлор өтө көп экен деп атат. Өтө көп торлорду алып, даже жаңы салынган торлорду алдым деп ушунчалык айтып зейини кейип атат. Эгерде биз ушуну сактай албасак, ушул колубуздан келбесе, аны биз аткара албасак, анда эмне үчүн бул жерде турабыз? Анда эмне үчүн биз экологиялык милиция батальонун түздүк? Анда эмне үчүн биз ушунчалык техникаларды, жаңы оборудованияларды, жаңы шарттарды түзүп берип атабыз? Эмнеге биз ошол президентибиз алдыбызга койгон бир талапты аткара албайбыз? Көлдүн ичинде бир тор болбосун деген. А эмне болду? Ошондуктан талап бул боюнча күчөйт. Ачык айтып коеюн. Талап күчөйт. Бардык органдар, бардык мамлекеттик органдар, бул министрликтер, айрыкча ошолордун арасында координациялык милдетти укук коргоо органдарынан ички иштер министрлигине жүктөлдү. Ар бир ички иштер министрлигинин кызматкери, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери ушул иш боюнча ишти тыгыз алып барышыңар керек. Көлдө бир дагы сетка тарткан болбош керек. Себеби кече ошол президентибиз чогулткан сеткалардын арасында көптөгөн балыктар өлүп калган, канаттуулар өлүп калган, ошо сеткаларга аралашып. Ирип-чирип кеткен сеткалар жатат. Камчыбек Ташиев транспорт министрине жол оңдоого 1 ай убакыт берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев транспорт министри Абсатар Сыргабаевка туристик сезонго Ысык көл облусундагы жолдорду толугу менен оңдоп бүтүрүүгө 1 ай убакыт берди. УКМК төрагасы атка минер буга чейин берилген тапшырманы аткара албай жатканын белгилеген. Акыркы жолу эскертүү берем. 1 июлга чейин бардык тапшырмалар аткарылышы керек. Туристтер келген маалда мындай бардак болбосун. Эгерде бүтпөсө, президентке сиз боюнча өзүмдөн сунушумду берем, деди атайын кызматтын башчысы. Жол транспорт министрликтери ушул маселеге көңүл бургула. Мына жол транспорт министрлиги боюнча айтып коеюн. Бул жерде министр турат, Мына министр турасыз. Өп коюңуз. Сизге тапшырма берилген 1 июнга чейин бүт жолду бүтүш боюнча. Мына мен азыр көрүп келатам, жолдун основной полотносу бүтүптүр, бирок чекелериндеги инфраструктура бүтпөптүр. Так? Бордюрлар коюлган эмес, остановкалар курулган эмес, жанагы лотоктор коюлган эмес, тротуарлар бүткөн эмес. Эмне кылыш керек? Кандай чечим кабыл алыш керек? Значит, сиздин алдыңызга койгон тапшырма мына бүгүн 30 май 2 күн калды. 1 июнга чейин. Аткарылган эмес.
Ошондуктан мен сизге дагы жаңы тапшырма коюп кетемин. Мындай орусча айтканда последний раз деп коет, кыргызча айтканда акыркы жолу эскертүүдүн негизинде. 1-июлга чейин бардык коюлган тапшырмалар аткарылыш керек. Уктуңузбу? Бардык тапшырмалар. 1-июлда туристтер келген маалда моундай бардак болбош керек. Тротуарлардын баары бүтүш керек. Остановкалардын баары бүтүш керек. Лотоктор коюлуш керек. Бардык жерге керектүү белгилер, жол белгилери коюлуш керек. Жана жакшынакай ол туристтер өздөрүнүн дем алып кете турган убактысын дем алып кетиш керек. Ал эми биз болсо как раз ушу туристтер келген маалда тарактатып, чаңытып, ары түртүп, бери түртүп иштеп калабыз. Ошондой болбосун, уктуңузбу? 1-июлга бардык жумуштар бүтсүн. Ошондо мен 30-июнда келип дагы карайм. Эгерде бүтпөсө, анда президентибиздин алдына мен өзүм сунушумду беремин сөз боюнча. Кыргызстаныбызда болгону 7,5 миллион элбиз. Биздин мамлекетибизге быйыл 10 миллион турист келип атат. Биздин ичибизде жашаган элдерден дагы көбүрөөк адамдар келип атат. Демек Кыргызстан акыркы маалда коопсуз. Бардык келген туристтердин коопсуздугун камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар өлкө болуп калды. Муну туристтерибиз да сезип атат. Башка бизнесмендер да сезип атат, ишкерлер да сезип атат. Көптөгөн завод, фабрикалар ачылып, көптөгөн чет элдин адамдары көбөйүп атат бизде. Демек ошолордун талабына биз жооп беришибиз керек. Ошол эле мезгилде кече эле 22 май күнү урматтуу президентибиздин указы чыкты. Жанагы мыйзамсыз жүргөн мигранттарды жөнгө салуу боюнча. Муну дагы айтып өтөйүн, эми чогулуп калганыбыздан кийин. Ал боюнча урматтуу укук коргоо органдарынын, айрыкча милиция, коопсуздук органдарынын кызматкерлери. Биздин мамлекетибизде мигранттарга, туристтерге мыйзамдуу жол ачык. Жана биз аларды колдойбуз, кубаттайбыз, кучагыбыз менен тосуп алабыз. Бирок ошол эле мезгилде биздин мамлекетибизде мыйзамсыз жүргөн чет элдиктерди, мыйзамсыз жүргөн мигранттардын бардыгына мыйзам чегинде чара көрүлөт. 10-июнга чейин президентибиздин указында көрсөтүлгөндөй 10-июнга чейин срок берилди. Эгер 10-июнга чейин ушул биздин мамлекетибизде жүргөн чет элдиктер өзүнүн жүрүү процессин, статусун мыйзамдаштырбай турган болсо, 10-июндан баштап алар боюнча чара көрүлө баштайт. Утуңуздар да, айрыкча ошо Ысык-Көл жергесинде дагы. Мына көлдүн жээгине өтө көптөгөн жанагыдай мыйзамсыз жүргөн мигранттар көбөйүп кетет. Аларга чара көрүшүбүз керек. Жана биздин мамлекетибиздеги, биздин улутубузга, коомубузга тийиштүү болгон адеп ахлакты сакташ керек. Кээ бир жерде видеолорду көрүп калып атабыз, кайсыл бир чет элдиктер келип алып туруп, көлүбүзгө түшүп самынданып жуунуп атат. Мына ушуларга жол бербешибиз керек. Тообузга чыгып алып туруп, бүт тоолорду булгап атат. Буларга жол бербешибиз керек. Ошондуктан мыйзамсыз жүргөн эмгек мигранттары, чет элдиктердин бардыгына чара көрөбүз. Бардыгын чыгарып депортация кылганга мурда күчүбүз жетпейт эле. Мурда акчабыз жок деп карап отурат элек. Азыр баарыбыз бар. Акчабыз да бар, күчүбүз да бар, баары жетет. Мына Ысык-Көл жергесинде турабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Урматтуу укук коргоо органынын кызматкерлери, урматтуу жергиликтүү бийликтин органынын жетекчилери жана урматтуу жергиликтүү калк. Ысык-Көл жергесинде көптөгөн жылдардан бери, ондогон жылдардан бери ушул жерде туристтик сезонду, такыр эле ушу туристтик маселенин бардыгын кимдер контролдоп турду эле? Кана ошол контролдоп турган бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, уюштуу кылмышкан топтор, бандиттер, положенецтер, смотрящийлер, вор закондор каякта азыр? Андайлар мындан ары болбойт. Мына ошондо дагы айтышкан, булар менен күрөшүш кыйын, буларды жеңиш кыйын деп. Буларды жеңдик, мындан ары да жеңебиз. Биздин Кыргызстаныбызда, биздин мамлекетибизде эч кандай уюшкан кылмыштуу топ деген болбош керек. Эсти кайсыл бир жерде, кайсыл бир ошол уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, бандиттер баш көтөрө турган болсо, мыйзамдын катаал шарттарында жазага тартышыбыз керек. Эч кандай деген болбойт.
Аларга аралашып кеткен укук коргоо органдарынын, улуттук коопсуздук комитетинин кайсыл бир кызматкерлери болсо кошо жоопко тартабыз. Мындан ары элибиз ээн эркин өзүнүн каалаган максатында мыйзамды бузбай ээн эркин жашоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, дагы бир жолу айтып кетейин, сезон башталар алдында ушундай жыйындарды өткүзүп, элге журтка жарыяны кылып, баарына жеткизип турабыз маалыматты. Мына быйылкы жылкыбыз өзгөчө. Себеби урматтуу президентибиздин алдыбызга койгон талаптары күчөдү. Муну ачык айтыш керек. Себеби мына бир эле маселени айтайын, экология боюнча. Экология боюнча биз Кыргызстаныбыз жаратылышы өтө сонун, мындай бир жакшы экологиялык шарттар түзүлгөн өлкөбүз. Демек биз ушул шарттарды сактап калышыбыз керек. Бул бир эле ысык көл аймагында эмес, бул тарабын карасаң Нарын облусунда бүт туристтердин баардыгы тоо таштарда жүрүшөт, баардыгын карашып. Тиякты Жалал-Абадта карасаң Арсланбаб, Сарычелек, Баткенди карасаң Айгүл таш тоолорунда, Ошко барсаң Сулайман тоолорунун тегерегинде, мына Чүйдө болсо бүт мына Аларча жана башка капчык айларда туристтерибиз толуп жүрөт. Таласка барсаң Манас атабыздын күмбөзүнүн тегерегинде туристтер толуп жүрөт. То есть Кыргызстандын кайсыл бурун бурчагына барба, бул туристтик өлкө экенибизди биз далилдеп келе жатабыз. Ошолордун арасында Ысык көл аймагы туристтердин туризм боюнча Кыргызстаныбыздын жүрөгү деп айтсак болот. Ысык көлдө жазы дагы, жайы дагы, кышы дагы, кайсыл убакта болбосун туристтик маал эч качан үзүлбөйт. Кышында мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, тоо лыжа туризми өтө өнүгүп кетти азыркы күндөрдө. Жакынкы маалда урматтуу президентибиздин инициативасынын негизинде мына Күршебел 3 чокуну куруу боюнча иштер башталды. Биринчи этабы мына быйыл ишке кирет деп атат, күзгө, кышка барып. Экинчи этабы 2 жылдан кийин, үчүнчү этабы дагы 4 жылдан кийин ишке кирет деп атат. Эгерде бул ушул Күршебел 3 чокуну бириктирүүчү тоо лыжа базаларын куруп ала турган болсок, дүйнөдөгү эң узун трассалардын бири биздин мамлекетибизде болуп калат. Мына ошондо азыркы келип аткан 10 миллион туристтер эмес, андан кыйла көптөгөн туристтер келет. Демек, биз ушулардын баарына даяр болушубуз керек. Туристтерди мамлекетибизге чакыргандан кийин ошолордун коопсуздугун, ошолордун жашоо шартын, ыңгайлуулугун түзүп беришибиз керек. Особенно милиционерлерге катуу карап атабыз. Былтыр мына 500 милиционер кошуп бердик, быйыл 500 милиционер кошуп берип атабыз. То есть 1000 милиционерди кошуп берип атабыз. То есть ошонун баардыгынан мамлекет акчасын чыгарып, зарплатасын чыгарып, бүт керектүү маселелерин чыгарып, личный составды көбөйтүп атабыз. То есть уже күч деген бар. Бирок силер көптөгөн нарушениялер дагы өзүбүздөн болот да, билесиңер. Милиция кызматкерлери көп болгон сайын кээ бирлери мындай баягы ушу көпчүлүктө көрүнбөй калат, билинбей калат деп ар түрдүү нарушениялерге баргандар бар. Так, ошону катуураак караган. Айрыкча РОУду, ГОУдун начальниктери. Силер берилгендик менен иштесеңиз, сиз иштесеңиз берилгендик менен. Мына бул старший лейтенант сизге карап турат да. Подполковник не кылар экен депчи. Подполковник взятка ала баштаса, бул сөзсүз алат. Бул албай койбойт. Мына мен айтайын. Сиз албасаңыз бул алат. Так, сиз албасаңыз бул ойлонот. Алсамбы, албасамбы, тиги подполковник албай атат. Что-то не то. Деп ойлонот да, ана сизди карап туруп, үлгү болосуз да, сиз үлгү болуп сизди карап турат. Так, бул эми бир эле ушул старший лейтенант эмес, баардыгыңыздарга тиешелүү, урматтуу милиция кызматкерлери. Макулбу? Баардыгыңыздарга тиешелүү. Биз форманы кийип, зыңкыйып, мамлекеттен айлыкты алып, мамлекеттин коопсуздугун сактайбыз деп тургандан кийин ошого татыктуу болушубуз керек. Ана быдырап барып атып, бирөөдөн 5 сом алып, бирөөдөн 10 сом алып, бирөөнү окулуп, же болбосо бирөөнү постанова кылып. Зачем такая жизнь? Туурабы? Надо иметь честь. Жүрөктөгү баягы өзүңөрдүн ыйманы бар керек да. Ошону карагыла. Ийгилик болсун.